Айтсаңыздар, модернизация жасалды да. Бирок ошол жасалган котелдор эмне үчүн иштеген жок ошолор? Эмне үчүн ишке киргизген жоксуңар ошолорду? Ескилер иштеп атты кайрадан элечи. Убакыт токтоп турла. Урматтуу Зиядин Исламович, ошол күнү авария жанакы штаттан тышкары ситуация болгон күнү 4-чү агрегат иштеп турду. Ошол 4-чү агрегат иштеп турган үчүн ушул чоң бир коллапс болгон жок. Эң негизгиси ошол бай электрический нагрузканы да кармап турду, жылуулукту да берип турду. Ушул модернизация болгон эме. Ага чейин 3-чүсү иштеп турган болчу. Бирок өзү режим боюнча буларды алмак салмак ар бир котелдорду өзүнүн сааттары, убактары бар, ошол менен иштеп турушат. 4-чүсү иштеп турду, бүгүнкү чейин иштеп турат. Мурда көчө күнү эртең мененки сааттуу 4:40-та 3-чү агрегат ишке киргизилди. Ага чейин мына бир жаңы, калгандары бай эскилери иштеп турган болчу. Зиядин Исламович, мен жооп берейинчи, Айбек Рысбекович. Мындай токотер жерин айтыш керек да. Мындай болду да. Булар баягы котелдорду ишке киргизебиз деп, ошондо үмүт менен жана горелкаларды колдонуп иштеп атышкан да. Ошо котелдор ишке кирип кетет. Тез эле баары восстанавливать этебиз деп тиякты кармап турушкан. Анан айласы кеткенде, баягы труба жарылып, улам сварка жасап, улам жарылып эметип атканда, ошондо булар берки 3-чү котелду кошушту да, жаңыны. Жана мен башында да айтып кеттим, менде да суроо туулуп атат, эмне үчүн сразу кошулган жок депчи. Ошондуктан муну иликтөө көрсөтөт да, эмне үчүн кошулган жок. Себеби муну адистер, баягы независимый эксперттер келип бизге айтып бериш керек да. Негизи ушундай кылыш керек эле, бул мындай депчи. Биз адис эмеспиз, ошон үчүн айта албайбыз да азыр. Демек ой пайда болуп атат да. Демек ал котелдар иштебейт да бүгүнкү күндөчү. Ошонго иштеткен эмес. Андан кийин 386 Жок, Зиядин Исламович, мен кечирим сурайм. Бул котелдор, жапжаңы котелдор, иштей турган котелдор иштеди, сразу иштеди. Иштеткен маалынан баштап иштеп баштады. Ошону толук айтып койсом сизге. Анда 386 миллион ошол толук модернизацияга жеткен жокпу ошол акча, каражат? ТЭЦке. 386 миллион, мага азыр доклад кылган негизинде айтсам, бул ошол өзүнүн баягы план менен киргизебиз деген нерсесине баарына жетиптир. Ошо пландаштырылган нерселердин баарына 386 кетиптир. Баарын бүтүрүп бериптир кытайлар. Азыр баягы гарантийный период дейт. Ошол периодто булар обслуживание кылып иштеп атышыптыр да. Андан кийин ошо модернизация кылганда айткан, биз жергиликтүү көмүргө өтөбүз деп. Ал болгон жок. Экинчиси, бардык тетиктер жаңыга алмаштырылат дептир. Демек, мына айтып атасыздар жарылып атат деп, алмаштырылып алыптыр. Анан кошумча кубаттуулук энергетика берилет деген, электр энергия берилет деди. Ал көрүнбөй жатат. Анан экология бузулбайт деди эле, мына өткөндө смог болуп, тесттин тиешеси бар деп ал чыгып атат. Модернизация болбоптур да мынтип жаткандачы. Зиядин Исламович, модернизация болду. Анан мына эгерде сиз жана техникалык көрсөтүчтөрдү көрсөңүздөр, жаңы ТЭЦ, берки жаңы трубасы практически выбростарды, баягы вредный выбростарды жасаган жок да, бул жана заманбап. Анан местный угольдер боюнча дагы 100% биз колдонуп атабыз. Бул бүт баары местный биздики азыр. Андан кийин мына 386 доллар ошол жерге кеттиби, кеткен жокпу? Мисалы өткөндө маалымат берген, кабелди алган экен, болгондо 10 миллион калыптыр кабелдичи, 10 миллион долларгачы. Аны туташтырганы 5 миллион доллар каражат кетиптир бул. Кандай деп түшүнсө болот булардычы? По ТЭЦ Бишкек вся продукция, которая указана, она была смонтирована, у нас все отчеты есть. Мы сейчас не можем вам, если запросите, мы всю информацию дадим. Кыргызча жооп бербейсиз, кыргызча. Андан кийин мына кадр саясаты боюнча сөз болуп атат да. Мына сөз жүрөт. Энергия холдингдин башчысы слесарга чейин ошол уруксат берет бизге депчи. Биз ошондо коебуз деп. Азыр келип атасыңардан Толубаев деп күнөөлөп коюп атасыңар да. Мына сөз бар ушул жерде. Зиядин Исламович, урматтуу Зиядин Исламович, Толубаев деп, Толубаевка эч кандай күнөө эч ким койгон жок. Мен муну толук айта кетсем сизге,
бул күнөөнү эч ким күнөө кое албайбыз. Бул тиешелүү органдар изилдеп чыккандан кийин бир мындай выводдор болуш керек да. Азыр биз күнөөлөй албайбыз эч кимди. Бул бир. Анан экинчиси берки ТЭЦке кеткен акча тыйындар боюнча дагы мен толук сизге кошулам. Мунун баарын карап чыксак болот дагы бир жолу. Себеби мен маалымат алып атам. Бул боюнча толук проект жазылыптыр. Анан проект госэкспертизадан өтүптүр толугу менен. Ошон үчүн дагы бир жолу карап чыксак болот. Документтердин баары сакталган, изилдеп чыксак болот да комиссиянын алкагында. Ошону текшерип чыгыш керек. Андан кийин ТЭЦтин жетекчиси бар бул жерде? Мына ТЭЦтин жетекчиси отурат. Өткөндө таш көмүрдөн даяр көмүр келип, жолду пробка кылып, 30 машина көмүрдү алып кирип отурушкан да. Мына ошондо жумушту булар аткарган эмес ошондочу. Шаарга кандай тоскоолдук кылды? Көмүр өндүрүшчүлөрдүн көмүрүн албай, ошол жерде атайын туруп алган, ошого киргизбейчи. Бир жума 10 күн кармап турду ошондой кылып. Ondan көрө ремонтун жасабайды деңер ошондо.